Буга айынын 7-синде Казакстандын борборунда улуу жеңиштин 80 жылдыгына жана мекенди коргоочулар күнүнө арналган аскердик парад өтөт. Бул масштабтуу иш-чарага 4,5 миң адам катышат. Салт боюнча аянтта аскерлердин салтанаттуу сап түзүлүү жүрүшү өтөт. Аскердик авиациянын объекттери абада калкып, куралдуу күчтөрдүн техникасынын парады уюштурулат. Быйылкы парадтын өзгөчөлүгү катышуучулар согуш жылдарындагы аскердик форма кийип, ошол мезгилде Казакстандын аймагында түзүлгөн аскер бөлүктөрүнүн күжүрмөн тууларын көтөрүп чыгат. Алдыдагы салтанаттуу иш-чарага Улуттук гвардиядан 400 аскер кызматкери жана 17 аскер техникасы катышат. Учурда алар катуу даярдык үстүндө. Для меня это великая честь участвовать в таком. Мен үчүн мындай маанилүү иш-чарага парадта катышуу чоң сыймык. Ар бир жоокер, ар бир аскер кызматкери үчүн абройлуу милдет деп ойлойм. Биз бул күнгө талыкпай даярданып, болгон күчүбүздү жумшайбыз. Мындай масштабтуу парадка тизилүү биз үчүн чоң жоопкерчилик. Чтобы прошагать в таком большом мероприятии. Бул аскердик чөйрөдө маган Казакстан Республикасынын Бул аскердик парадта мага Казакстан Республикасынын Улуттук гвардиясынын желегин көтөрүү сыймыгы берилди. Бул аскердик парад жогорку деңгээлде өтөт деп ишенем. Машыгуулар жогорку деңгээлде жана интенсивдүү жүрөт. Бул аскердик парадка катышуу мен үчүн чоң бакыт. Ага даярдыгыбыз 1 ай мурун башталды. Дагы алдыбызда 3 ай бар. дайындыгыбыз 1 ай мурун башталды. Жана алда әле 3 айыбыз бар.